18 декабрда акын жазуучу Сардарбек Рысколовдун 100 жылдыгы жана анын уулу окумуштуу жана акын Бейманбек Сардарбековдун 60 жылдыгы белгиленди. Марекеге карата Сардарбек Рысколовдун чыгармалары топтолгон Кашка ат Карагер Жорго китебинин ошондой эле өмүрдөн эрте өткөн акын жана илимпоз Бейманбек Сардарбековдун Мен өзүмдү таппай келем аталган ыр жыйнагынын бет ачары болуп өттү. Белгилей кетсек, Сардарбек Рысколов кыргыз журтчулугуна Кара Шумкар, Кашка ат Карагер Жорго, Балбандар, Шаамен жана башка чыгармалары менен белгилүү. Түгөлбайдын китептери том-том болуп чыгып атканда, атам ушу Түгөлбайдай том-том китептерди жазсам болот эле. Атамдын көрү турмуш, мен чарбалык жумушта көп жаза албай калдым. Кийинчерээк гана жазып калдым дейт. Мына бүгүн ушул балдары, кыздары өзгөчө мына Лайла эжекеме рахмат. Айгүл карындашыма рахмат. Болгонун жыйнап, мына Түгөлбайдыкындай көп том болбосо дагы бир том чыгарып, ушул чыгарманы биз бүгүн ушул презентация катары көрсөтөлү деп атабыз. Мунун ичинде атамдын жанагы чыгармаларынын баары бар. Драма, Кыргыз драма театрдагы койгон драмалары бар. Точкордун нарын драма театрлары койгон драмалары бар. Андан тышкары көптөгөн ырлары бар. Мына ушунун баардыгын бириктирип бир том болуп чыгат. Буга чейин биз жанагы дагы туугандарга рахмат айтайын дегеним, мына уланга, тилекке атам кеткенден кийин биз Шамен деген чыгардык. Төрөгелдиге 220 жылдыгына Төрөгелдин китебин чыгардык. Андан кийин турмуш өткөндө унутулуп калат экен. 2006 жылы Кашка ат Карагер Жоргону кайрадан чыгардык. 2016 жылы дагы кайрадан чыгардык. Мына ушул заман учурунда китепти балдар окусун деген тилек болуп атат да. Bugün Sardarbek'in 100 yıllık jubileyi, toyu da koysak olur. Sebebi, kitaplarda karamaçı, çıkarmalarını uğrında çıkmay жүргөндүн bарын teң bastırıp, kebir kitabı 7 kilogramga yakınlap kalıptır. Bu andan çoğu iş. Sardarbek belki akıllı, talantlı, çirkin, işbir, jurnalist, tiyatrocu bolğan. Bирок, şendikte aytıp koyuşunuz gerek, mına uşul sapatlardı ömüründe jakşı ayağına çeyin paydalangan jok. Sebebi, ata tengine байланыштуу коомдукта болуп иш бербей, атын чыгарбай жок катары келди. Сардарбек байке баарына боюн бербей, мына чыгармаларын жаза берген экен. Бүгүн мына жаркыраткан, elge taratkan, elge bardagan sıylığı durası buna bize yerde durar. Kırgızda söz var eкен. Atam ölsün, atamды көргөн өлбөсүн деп. Биздин ошо атабыз, элебиз дегендей о дүйнөгө кеткени менен бизде ошо таянар тообуз
биздин ошо ата-эненин ордун жоктотпогон бул жерде Эмилбек байкебиз отурат, Мелис байке отурат, Өмүракын тайкебиз отурат, жана бир туугандар турат. Ошолордун баардыгынын күч кубаты менен ошол ата-энелерибиз жөнүндө айтылган жылуу сөздөр менен бүгүнкү күнгө чейин абдан бир рахаттуу жашоодо келе атабыз. Анан дагы бир нерсени айтайын деп атам. Бул учурунда жездем кеч баштадым деп өзү айтып калчу эле да, мен жезде болот деп жездеге өтүп кетейин. Мен кеч баштадым, ушул чарбанын иши, чатак иш, орумдун башы дагы ушул орунун башы дагы ушул чатакта болуп калган экен. Анткени ошол көп чарбада иштеп, күндүр түндүр калем атканга убактым жетпеди деп кейип калчу эле да. Бирок кеч баштаганы менен мен ойлойм өзүнүн жан дүйнөсүндөгү ошол чыгармачылык дареметин мүмкүн болушунча элине тартуулап кеткен экен. Ушул эң акыркы өмүрүнүн акырына чейин калеми колунан түшкөн жок. Бул улуттук ардагерлер больницасында жаткан учурда дагы бир күнү барсам кубанат. Мен бул жерден кабинет таап алдым деп кайсы кабинет десем, менин жазганымды билип бул неме башкы врач мага кабинеттин ачкычын тыштап кетти. Алар оңдон кийин баардыгында тихий час болуп калат, мен ошол жерге отуруп алып, дагы иштөө мүмкүнчүлүгүм пайда болуп калды деп. Анан мен эмнени айтайын деп атам, ушу жан дүйнөсүнө тынчтык бербеген калемгерлик бир мындай угуту бар кишиге кайсы жерде болбосун, кандай шартта болбосун, өзүнүн каалаган нерсесин жазып, ошондон рахат алуу мүмкүнчүлүгү экен да. Ошентип биз бул китепти жыйнактап атып, ошол чыгармачылыгында, чыгармачылык жолунда тапканын, жазганын мүмкүн болушунча баардыгын камтууга аракет кылдык. Ушул ишти аябай тыкыр иштеп, баардыгын чогултуп, кимде эмне деген материалдар бар, кайсы жерде кандай эмнелер калды, кимде ырлары калды деп, ошону тыпыр айтып иштеген, көп эмгек сиңирген биздин сиңдибиз Айгүл Туркучу атым. Айгүл деген кыз ушунун баардыгын бүтүрдү, өмүрлүү болсун. Анан майда иштердин баарын бүт жасады. Окуганын, көзкалаганын, кая каталарын текшергенин ушу Кудай жалгап китепканада иштеп калыптыр. Турар басмасындагы чоң бир мектептен өтүп ушул кыз иштеди. Күйөө балабыз, ишен күйөө балабыз экөө компьютерге салып баарын берди. Анан мен болсо эң бүткөндөн кийин аягында бир сыйра окуп, көздөн кечирип, анан соң сөз жазганга мүмкүнчүлүгүм болду. Анан ушул биз көптөн бери ойлогонбуз ушул ишти аткаралы деп, көкүрөгүбүздө жүргөн. Анан ошол ишке бир туугандарыбыздын баары, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз дегендей баары кол кабышкылышты, спонсор болушту. Азыркы учурда чынында бир кичинекей жупкадай китепти чыгарыш дагы оңой эмес экен. Бирок ошого карабай, ошо биздин бир туугандарыбыздын баардыгына рахмат, ыраазычылык. Ушунун баардыгын бир кишидей болуп, бирөө колдон алып, бирөө буттан алып, бүгүнкү кечени уюштурушту. Sardarbektің 100 жылдық мәрекесі, біздің еліміздің бүгінгі күндегі халықтың жан дүниесі бір жақсылыққа ұстап тұрған учурда рахмат рахаттап, уят кетіп, ар намыс бүтіп тұрған учурда болып отырады. Бұл китебі шындығында бүгінгі Қырғыз адабиятындағы классикалық кітептердің бірі. Ақылдан айтқан екен, тірі жүріп, өлім тапқандар бар. Өліп алып, халық арасында жүргендер бар. Айым үшін тірі жүріп өліп қалған. Сөзін өлтірген, өзін өлтірген. Антынан жанған, адам санынан қалған. Işeninden ketken, tağdır vergen,
ömürden murda ajarı jetken. Eldi жүрген aldap, arbap, altırılı açar bak. Elgi zalalı diyen, pavukta жатқан ölüktün gepinin diyen. Mana ölgen adamlar. Ular ölü, türü. Biroq ölgönden keyin. Ah, kayran kişi. Şunday iş emes bile. Akılman emes bile. Atamekendik soğuşta kan geçip yürüp bizge jеңиш alıp gelgen batır adam emes bile. Adamkerçilikte bu öldün çoğusuna çıkan şunday bir asıl adam emes bile dep eskerilip oturganda oşol adamdın dağı arbağı bizdin aramızda bolat eken. Eme agayın tuğan, alakan jayıp kavula ürbata vereyim. Amin. Başımızga bak konsun, jergibizge kuturmasın. Dündügümüzge tümen el bassın, türkü el bir kazandan dağın tassın. Möngümüzü ribesin, ırısı imanımız kemiklesin. Karlarımızga kasiyet düşsün, yaşlarımız kalp namusuna düşsün. Oğul kızlarımız ilim bilim uçuna çıksın, ata baba murasın ıyık tutsun, jazday güldesin, gözlüğünü ödesin. Baktağlaydın bazarında olsun, arnamıştın mazarına konuşsun. Aydan aydan. Karlarımız ayrı olsun, yaşlarga batı vergenge dair olsun, kalkka kağda sattı cayır olsun. Akıl oydun kulağı olsun, göçümüzün çırağı olsun. Uzak ömür yaş versin, uluttu bilir, göçümü gümüş baş altın uğul versin. Göç başında göçüm olsun, köp cağına ösür olsun. Dün önüne yüzümüz yarık olsun, yürümüzgen işimiz tarık olsun. İçerisi görürgünüz bol olsun, Hıdırdarılan yol olsun, bak kırasın, Hıdırdarsın. O men bergen batağız, kabul olsun aylan ayında. Асел Романқұл қызы Қырғыз туысы басма үйі.